мына улакчылар улак тартатып, улак этин жеп атып, күчтүү болуп атышат, э? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, thumma ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Иншалла бүгүнкү өтө турган сабагыбыз эчкинин эти тууралуу жана ошол текенин дагы эти тууралуу өтөбүз. Лахмул маиз қалилул харара. Эчкинин эти анын ысыктыгы өтө азыраак дейт. Өтө ысык эмес дейт. Мындайча айтканда муздак да эмес, жана ысык да эмес, ысыктыгы азыраак дейт. Кичине эле ысык, ябис. Жана бул кургак келет дейт. Ошол эчкинин этин өзүн жегенден көрө, вахилтуху мутаваллид минху, бул ошол эчкинин этин аралаштырганда башка нерсе менен лейса бифадил, мындай өтө пазилеттүү бир пайданы бербейт дейт. Бирок лейса биджайидил хадам, жана эчкинин эти жакшы сиңбей калышы мүмкүн дейт. Негизинен эчкинин этинен ула махмудул газа, пайдалуу, жакшы азыкты албайбыз дейт эчкинин этинен. Ошондой эле эчкинин этинен кийин эркекке жанакындай теке лахму тайс ради мутлак. Текенин эти бул жакшы эмес дейт. Жакшы эмес, ради балким сасык келет, жакшы эмес. Шадидул юбус, мындайча айтканда өтө кургак. Асирул инхидам, адам ошол текенин этин жегенде анын сиңирүү системасы кыйын болуп калат дейт. Муаллид лил хальт асаудауи, жанакындай текенин этинде бул дагы жанакындай меланхоликтин канын тудурат. Эми Жахис айтты дейт, арабтардын поэти болгон. Бул негизинен мындай пикирди айткан: "Қалали фадил минал атибба". Мага дейт, эң пазилеттүү, эң күчтүү бир дарыгерлердин бир дарыгер айткан дейт. Врач. Я Аба Усман. О Абу Усман. Ияка ва лахмал маиз. Эй Абу Усман, эчкинин этинен этият бол. Этият бол эчкинин этинен. Фа иннаху юваррисул гам. Эчкинин эти адамга кайы капаны көбүрөөк тудуруп коет. Юхаррику сауда, жанакына меланхоликтин характерине оодарып коет. Юваррисул нисян. Эчкинин этин жеген адам унчак боло баштайт. Юфсиду дам, канды бузат эчкинин эти дейт. Ва хуа валлахи, жана айтып коеюн дейт. Аллахтын аты менен ант ичем. Яхбилул аулад. Балдарды акылсыз кылып коет дейт. Балдарды акылы кем кылып коет дейт. Мындайча айтканда, балдарыңыздар кичинекей болсо, аларга эчкинин этин бере берсеңиздер, ал балдар кийин чоңондо акылсыз болуп. Мындайча айтканда, акылсыз деген акыл эси орунда эле, бирок акылсыз адамдай иштерди кыла баштайт. Уялбай, ар кандай жолго түшүп кетип жаткандар. Азыр мына чыгып калбады. Акылсыз балдар кимдир? TikTok жасагандар. Ар кандай жерге туруп алып туруп, эки жакты карап туруп, бийлеп, ырдап, жана кыйшаңдап иштерди кылып жаткан нерсе, бул балдар ойлойм, булар эчкинин этин көп жесе керек да. Ошол үчүн ошондой дагы таржымал кылсак болот. Эми буну бир гана Ибн Кайым, бул сөзү Жахистин сөзүн Ибн Кайым айткан жок. Анан да кээ бир адамдар эмне эле Ибн Кайым ушундай нерселерди жазып атат деп чочулап сөз кылбасын. Ибн Кайым рахимахуллах деген мурда Ибн Кутайба чоң алым болгон. Ал дагы ошо Уюнул Ахбар деген китебинде бул Жахистин сөзүн азыркы айтып бергени Қалали фадил минал атибба я Аба Усман ошол сөзүн эскерип кеткен. Демек, эмнени айтабыз буякта? Эчкинин этинен дагы этияттайлык. Бирок бул жерде ачык жанакындай хадис жок, эчкинин эти
ушундай балдарды акылсыз кылат, акылы кем, легкое поведение деп коет орустар. Акылы кем кылат дегендей хадис жок. Дагы биякта мухаддистер чыгып хадистерин айтып чыкпасын. Бул жерде мен дагы айтам, врачтар, табиптер айтты деп жахиз айтып жатат. Кээ бир врачтар айткан экен, негизинен ошол эчкинин этинде этиятты кылыш керек дейт. Бул эчкинин этин жеген адам балким көбүрөөк кыймылдап, ал башка эттерди баланска киргизип, башка эттерди көбүрөөк жеш керек. Эчкинин этин жебей коюш деген мүмкүн эмес андай. Жеш керек. Бирок ошол эчкинин этин жегенден кийин башка эттер менен да баланс кылып, адам ошол айтылган сөздөрдөн этиятташ керек. Анткени ким билет, врач деген врач да, алар дагы өздөрүнүн деңгээлинде карап, чын эле биздин ден соолукка зыян экенин дагы алар дагы тактап жатат. Ошол эчкинин этинен бир жаштыгын эти жакшыраак дейт. Минхул агдия му'тадила. Ошо бир жаштык эчкини жесек, ошо текени жесек, будан пайдалуу бир азыктарды алабыз дейт. Инасу анфа мин зукури. Ошол эчкинин эти жакшыраак дейт, текенин этинен караганда. Негизинен эчкинин эти дагы алсыз организмдер үчүн дагы кыйыныраак келет. Анткени аларда жетиштүү витаминдер жок дагы. Алар эчкинден кээ бир зыяндыктар кайсы бир деңгээлде жете турган болсо, тоскоолдук кыла албай калышы мүмкүн дейт. Ошол үчүн биз эчкинин этин көбүрөөк колдонгондон дагы этият кылалык. Андыктан бул медицина жактан караштырып айтып жатабыз. Ошондой эле кошуп кетсек биякта эчки менен бул лахмул жади, бул улактын эти, карибун илал и'тидал. Улактын эти бул ортого жакыныраак дейт. Демек, өтө да ысык да эмес, суук да эмес, орто дейт. Негизинен ошол улактын эти жакшы сиңимдүү болот дейт. Wa huwa asra'ul hadaman lima fihi min al-quwwati al-laban. Анткени ошол сүтүнүн күчүнөн дейт. Ошол үчүн улактын эти муафиq li akthar an-nas fi akthar ahwal. Ар кандай абалдагы организмдер үчүн, адамдар үчүн улактын эти бүт баарына ылайык дейт. Ошон үчүн менин организм алсыз, мен кыйналатам, мага кой давлением көтөрүлүп кетет, кан басымым өйдө болуп кетет деп жаткан адамдар үчүн анда айтат эле, анда улактын этин жеңиңиздер. Улактын эти ар организмге, ар кандай деңгээлге, жаштарга дагы, карыларга дагы, кан басымы көтөрүлүп кеткенге, түшүп кеткенге да бүт баарына муафиq li akthar an-nas fi akthar ahwal. Wa huwa alatf min lahmil jamal. Бул улактын эти төөн этинен дагы назик, жакшы келет дейт. Демек, улактын эти ваддам мутаваллид анху му'тадил. Улактын эти орто кандарды туудурат дейт. Демек, биз улактын этине дагы жакыныраак бололук. Мына улакчылар улак тартатып, улактын этин жеп атып күчтүү болуп атышат. Андыктан биз дагы ошол улактын этин жегенге аракет кылалык. Аллах субхана ва тааля берекесин берсин. Жана мурдакы сабакта дагы кичине айткан элек, мисалы, жылкынын эти жөнүндө айтканда, биз бир нерсени дагы эскертип кетсек да жакшы болот эле да бул жерде. Негизинен жылкынын этин биз айттык мурдакы сабакта. Ал күчтүү. Жылкынын эти пайдалуу деп айтканбыз. Бирок чын эле баардык адамдар жылкынын этин жей алышпайт. Жылкынын этин бул алсыз денелерге, жанакы оорусу көп, организми алсыз адамдар үчүн жылкынын эти кыйыныраак дегенбиз. Бирок кичине тамашалап, аялдар үчүн кыйын дегенбиз. Бирок азыркы аял затта күчтүүлөр да бар. Мен айтмакчымын бул жерде, бул сөзүн негизи максаты мындай назик адамдарга жана алсыз адамдарга деги эле ооруп, бул адамдар башка адамдардан караганда алсызыраак болуп турган адамдарга жылкынын этин этияттаңыздар дедим болот. Ошон үчүн бул адамдар дароо жылкынын этин жегенден алар кыйналат. Ошон үчүн алар бул жерге кичине өтмөк колдонуш керек да, жанакындай
бир нерсе койдун этин аралаштырып, тоок этин аралаштырып, анан жылкын этин аз кошуп же оз тийип жесе жакшыраак. Ошол үчүн жылкын этин биз дайыма жегенге аракет кылсак да жакшы. Ошондо кошуп кетейин дедим. Неге? Анткени ал өтө таза жан, күчтүү, берекелүү. Андан кийин жылкын этин жегенде албетте кичине ал кургагыраак келет. Биз ысык келет. Ошол ысыктыгын мисалы биз жылкын этин жегенден кийин кымыз ичкен жакшыраак да. Кымыз ичкен жакшыраак. Ошол менен биз анын ысыктыгын дагы жоюштуруп коебуз. Же болбосо айран ичсек жакшы болот мисалы. Бирок суу, жанакындай сууларды ичпеш керекпиз. Артынан суу ичсек зыян болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз ысык нерсесин кичине бир суураак нерсени акырын кошуп койсок болот. Аллах субхана ва тааля баардыгыбызга берекесин берсин. Ден соолугуңуздарды чындаңыздар, туура тамактаныңыздар. Анткени туура тамактануу бул ден соолуктун сак болушуна эң негизги жардам болуп эсептелинет. Ошон үчүн ден соолукту чындасак, туура тамактансак, анан оорулар алыс болот. Оорулар алыс болсо, биз берекелүү жашоодо жашап, бири-бирибизге жакшылыкты гана тартуулайбыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.